Менин атым Шура. Азыр сиздерге башымдан өткөн окуяны айтып берем. Бул жакында эле болуп өттү. Бирок турмушумду оодарып, эс акылымдан ажыраткан сүйүүгө туш болдум. Мен тартипти каттуу кармаган үй бүлөдө төрөлгөм. Атам пенсиядагы военный, апам өмүр бою адабият сабагынан берет. Өзүңүздөр билгендей тынчтыкты, тартипти, тазалыкты биринен бири өтүп талап кылып турушат. Үйдөгү жалгыз кыз болгондуктан менде башка арга жок эле. Болушу да мүмкүн экенин билбейт элем. Эс тарткан күнүмдөн эле менин убактым ар мүнөтүнөн бери жазылган болчу. Эс акылды жогорулатуучу, би, сууда сүзүү, сүрөт тартуу, музыка, чоподон жасоо кружокторунан тышкары каратеге да катышам. Ата-энем булардын баары кийин пайдасы тиет деп ишендирип келишет. Буга мен да ишенип келгем. Эгер круизде жүргөндө бир нерсе болсо чогуп кетпейм. Жумушсуз калсам сүрөт тартып сатам, же бурчта туруп бийлеп акча тапканга болот. Дагы топурактан өзүмө үй салып ала алам. Мунун баары тамаша дечи. Чынында ата-энем үйдө болушпагандыктан сабактан кийин мени бош отурбасын деп ар кандай ийримдерге түнгө чейин жаздырып коюшкан. Ошондуктан үйгө бутумду араң сүйрөп кечки тамакка келчүмүн. Анда да апам кабатырланып, ооруп жатасыңбы? Мектебиңди тынч элеби? Күнүнө бир жолу көрүшсөк да эмнеге сүйлөбөйсүң? Дей берет. А мен жөн гана аябай чарчайм. Кроватыма эптеп жетип, китеп окуп жатсам дейм. Эркектей болуп жүргөнүмдөн болсо керек. Чечкүндүү кадамдарды жасаган детектив китептер жагат. Кыздар менен достошалчу эмесмин. Алардын кийим, мода, боек, жигиттер тууралуу сүйлөшкөнү мага жат эле. Биздин класста кыздар жигити менен уруша кеткенин, ал үчүн ыйлаганын, көп өтпөй эле башканы сүйүп калганын айтышкандан башка сөздөрү деле жок болчу. Мен болсо өзүмдүн баркымды билем. Ушинтип сүйбөйм деп көп айтчумун. Досторум мени колдошчу. Жарым жыл мурда кечинде күндөгүдөй эле кружоктон келе жатып, бир нече бала бир баланы жулмалап жатышканын көрдүм да, аралашкым келбей батыраак баса баштадым. Бир аз өткөндөн кийин тиги баланы сабай баштаганын уктум. Алар төртөө эле. Берки бала жанталаша коргоно баштады. Колундагы сумкасын бергиси келген жок окшойт. Менде уятым ойгонуп кетти окшойт. Жардамга бардым. Ушунда каратеден алган сабагымдын пайдасы тийди. Мектеп окуучулары тиги баланын акча, саат, телефонун тартып алгылары келиптир. Бир-эки сокку менен баарын жыктым. Мени рыцарь, аны рыцардын хамбикеси деген бойдон тура калып качып жөнөштү. Аты Саша экен. Ордунан турду да рахматын билдирди. Бирок уяты кыйнап турганы билинип турду. Рахмат Шура, мени хулигандардан сактап калганыңа деп өзүм айттым да көзүмдөн кыйыгым менен карадым. Саша кызара түштү да атын айтып ыраазычылыгын билдирди. Башымды ийкедим да үйдү көздөй жөнөдүм. Бир нече минутадан кийин артымдан чуркап келди да бирге тамактанууга чакырды. Жок, мен жөн гана каратени кандай үйрөнгөнүмдү сынадым. Бирге тамактанууга арзыбайт деп жөнөй бердим. Саша макул болмоюнча артымдан калбасын айтып ээрчип алды. Мени мурда тамактанууга эч ким чакырып көрбөгөндүктөн макул дей албай турдум. Жакшы бала өңдөнгөндөн жок дейди албадым. Жолугушууда кайдан тамактанаарыбызды сурады. Мен KFC'ни тандадым. Саша костюм-шым кийип келгендиктен ыңгайсыз болду эле, мен жуулган спорттук күрмөмдү кийгизип койдум. Кыялымда бул свидание болсо экен деп жаттым. Бүгүнкү күн үчүн аябай даярдандым. YouTube'дан өзүмдү кандай алып жүрүшүм керектиги тууралуу бир нече сабактарды көрдүм. Аягында кандай болсом ошол боюнча калууну чечтим. Себеби жасалмалуулуктун мааниси деле жок экен. Бирок кийин аны көпчүлүк отурган жерге алып барганыма эмне деп ойлоп калды экен деп өкүндүм. Чоң кыз, бизге 2 чоң баскет, литр кола, тегерек пияз, 2 бургер жана көп сырдуу соус деди кассадагы кызга. Ошол учурда сүйүү эмне экенин сездим. Ал менин каалоомду аткарып, өзүнүн оюн билдирип жатты. Столго отураарыбыз менен мушташканды кайдан үйрөнгөнүмдү сурады. Ошентип биздин маектешүүбүз башталды. Бул кечти күлкү, тамаша менен кызыктуу өткөрдүк. Тамагыбызды сиңирүү үчүн үйгө чейин жөө узатып келди. Ошондо гана анын сулуу чумак кебетесин, кара чачын көңүл коюп карадым. Үйгө жеткенде 2 күндөн кийин киного баралы деп сунуштады. Мен сүйүнүп, макул болдум. Бөлмөмө чуркап кирип, бактылуу экениме сүйүнүп турдум. Башым тегеренип, жүрөгүм түрсүлдөп согуп, башкача сезим бүт денемди каптап турду. Ар бир жолугушуу мага ишеним көрсөтүп жатты. Жагымдуу. Ошол эле учурда коркуу сезими менен коштоп турчу болду. Ал сезим мени аны сагынтып, жолугушуу алдында сүрдөнтүп, ошол эле учурда анын жанында өзүмдү ыңгайлуу сезип жаттым. Сүйүү
деди менин суроомо Google. Көзүмө жаш тегеренди. Биринчи жолу сүйүүгө кабылдым. Ата-энем мени өзгөргөнүмдү байкашты. Эмне үчүн кружокторго катышпай жатканымды сураганда жооп бербей кутулчумун. Бир күнү атам жарылды окшойт. Көрсө мени наркотик тарта баштаса керек дептир. Мындайды укканда эмне үчүн антип ойлойсуңар? Менин колумдан башка эч нерсе келбейби? Бактылуу болсом эле наркоманмынбы? Мен жөн гана сүйүп калдым деп кыйкырдым. Бирок бул наркоман болгонумдан да жаман акыбалга калтырды. Аны түшүнө албай турдум. Сүйүүгө сен али эртесиң деди. Апам да аны колдоду. Деги эле апам атама каршы чыгып көргөн эмес. Ушунчалык ачууландым да атамдын каалоосу менен Сашаны таштабасымды айтып, бөлмөмө чуркап кирдим да таң атканча жазды кучактап ыйлап чыктым. Менин бактылуу экениме ата-энемдин түшүнбөгөнү оор тийди. Эртең менен Сашага жолугушубуз керек экенин жаздым. Ал сүйүнүп макул болду да кечки саат 7-де келерин, анан биз сүйгөн KFCге барарыбызды айтты. Сабактан кийин сүрөт кружогуна катышып коюп үйгө келдим да душка кирип чыктым. Кызык, саат 20:30 болуп калса да Сашадан кабар жок. Телефонумда да алынбай калган билдирүү жок экен. Чалсам албайт. Өзүм барууну чечтим. Жолукчу жерге жакындаганда бир кызды кучактаган тааныш караганды көрдүм. Бир заматта жүрөгүм тилингенсип, көөдөнүмө аба жетпей думуга баштадым. Качан Саша ал кызды өпкөндө чыдабай үйдү карай чуркадым. Үйгө кантип жеткенимди билбейм. Жолдо катар ишенбей ыйлап келдим. Үйдөн апам унчукпастан тосуп алды да кучактап бөлмөмө жеткирип койду. Сүйүп калганымды түшүнгөн күнү кулагандай бүгүн да кроватыма куладым. Бирок бүгүн жүрөгүм жанчылып ооруп жатты. Эч жака чыккым келген жок. Сабак, кружоктор мага эмне кереги бар? Бир нече күн өттү. Апам күндө тамак алып келет. Тамакка эч табитим жок. Бир жумадан соң ата-энемдин санаасы күчөсө, мен жеңилдеген жокмун. Эмне болуп жатканын, Сашанын эмне үчүн анткенин, кайсы күнөөм үчүн экенин билбей жаттым. Адаттагыдай эле уктай албай жатып түн ортосунда ашканага чыктым. Алсырап тургандыктан бутума араң эле турам. Ыйлай берип шишиген көздөрүм араң эле ачылат. Стакан алам деп жатып, бычактар салынган идишти кулатып алдым. Чыккан үндөн атам чуркап келди. Мени өзүнүн кол салганы жатат десе керек. Анын азыркыдай абалын биринчи жолу көрдүм. Мени кучактай калып, "Кечир мени кызым, мени кечир. Мен баарын контролдон чыгышын каалаган эмесмин. Суранам, өзүңө бир нерсе кылба. Сен менин кызымсың. Сен менин баарымсың", деп кыйкырып жатты. Апам ашканага кирип, менин эч нерсе түшүнбөй турганымды билип, атамды тынчтандырып, биздин сүйлөшүүбүз керек экенин билдирди. "Кызым, сенин эжең болгон. Атаңдын карындашы. Ал абдан татынакай эле. Чоң ата чоң энең иштегендиктен аны атаң кичинесинен караган. Ал бир баланы сүйүп калат. Бирок тиги бала бир айдан кийин эжеңди таштап кетет. Ошондо эжең өзүнө кол салган. Атаң куткарганга жетишпей калган. Ошондон кийин кызды болсо сүйүү сезиминен коргойм деп келет" деди. "Кантип коргойт? Кандай жол менен?" деп сурадым. Атам терең үшкүрүп, "Баары уюштурулган" деди. "Эмне? Мен билгем. Тиги кызды сиз жибергенсиз. Сиз башынан эле биздин жолукканыбызга каршы болчусуз" деп кыйкырдым. Жек көрүү сезими көкүрөгүмө толуп чыкты. Атам күнөөлүү карап, "Жок кызым, мунун баары пландалган болчу. Сенин жигитиңди актер катары жалдагам. Мушташкан балдар менин тааныштарымдын балдары. Эгер сен жөн эле сүйүп калсаң, сени контролдоо жеңил болот. Мен каалаган учурда кет деп айтсам эле, сенин жашооңдон кетип калат. Мынчалык тереңдеп сага сүйүп калуу жагарын билбептирмин" деди. Уккан кулагыма ишене албай турдум. Мен сүйүп калуу үчүн кимдир бирөөнү жалдаппы? Чын эле менин сезимдеримди башкара алам дедиңби? Деп каардуу сурадым. Атам дагы бир жакшы көргөн адамды жоготкусу келбегенин айтты. Менин ачуум ушунча келгендиктен идиштерим баарын талкалагым келди. Столдон туруп бөлмөмө жөнөөрдө, "Бул баары эмес. Саша ролу үчүн акча алган жок. Ал сени чындап сүйүп калганын, бирок ишти аягына чыгараарын айткан. Мен коркуп, эгерде сага жолукса же чалса, жаман болоорун айтып коркуткам. Кечир" деди. Мен өзүмдү кармай албай, жалгыз болууну каалап, бөлмөмө чуркап кирдим да таң агарганча ыйладым.
кайсы маалда уктап кеткенимди билбейм. Башымды жумшаксылагандан ойгондум да азыр эмес апа деп бери оодарылдым. KFC жейсиңби? Деп күлүп Саша сурады. Менин жигит менен сүйлөшүүм ушинтип башталган. Комментарий калтырып, каналга жазылыңыздар.